Президент Сооронбай Жээнбеков бүгін 17 октябрда Жалал Абад облусуна 2 күндүк иш сапарынын алкагында Токтогул районунун жашоочулары менен жолугушууда. Мамлекет башчысы өз сөзүндө президентке талапкер кезинде бир катар убадалардын катарында аймактарды өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл буруу убадасын бергенин эске салды. Региондорду өнүктүрүү зарылдыгы элет жеринде жашаган адамдардын жашоо турмушун жакшыртуу, жаңы жумуш орундарын түзүү, элди иш менен камсыз кылуу аркылуу миграциянын агымын токтотуу зарылдыгынан келип чыкты. Буга чейин мамлекеттин экономикалык саясаты аймактарды өнүктүрүүгө жөндөмсүз болуп келди. Бюджет, салык, акча, кредит саясаттары региондордун өзгөчөлүгүн эске алган жок. Ошонун айынан ички миграция күчөдү. Ошол үчүн кайра-кайра регион деп айтып, бул маселеге өзгөчө көңүл буруп жатам деп баса белгиледи президент Сооронбай Жээнбеков. Ошондой эле президент Сооронбай Жээнбеков Жалал Абад облусунун Токтогул районуна болгон 2 күндүк иш сапарынын алкагында Кара Тектер айылындагы аселим тигүүчү цехтин ишмердиги менен таанышты. Мамлекет башчысына учурда ишканада 90 адам иштеп, өндүрүлгөн продукция Россия Федерациясына экспортко кетип жатканы боюнча маалымат беришти. Өндүрүш линиясын кеңейтүү максатында жаңы объектини куруу үчүн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жер тилкесин бөлүп беришти. Ошондой эле жеңилдетилген насыяны бөлүп берүү мүмкүнчүлүгү каралууда. Президент аймактык өнүктүрүү мамлекеттик саясатынын башкы багыттарынын бири жерлерде кичи жана орто ишкерликти колдоо саналарын канаттануу менен белгиледи. Аймактардагы ишкердик демилгелерге бардык жагынан жардам көрсөтүүнүн өзгөчө маанисин баса белгиледи. Ал мындай ишканалардын санынын көбөйүшү өлкөнүн экспорттук потенциалын өнүктүрүүгө жана жаңы иш орундарын түзүү аркылуу ички миграцияны азайтууга өбөлгө түзөрүн белгиледи. Сооронбай Жээнбеков аймактарда ишкердикти өнүктүрүү боюнча маселелерди чечүү мындан ары дагы тиешелүү мамлекеттик органдардын ишмердигинин артыкчылыктуу багыты болуп кала берерине ишендирди. Ошондой эле мамлекет башчысы Токтогул районунун бал азыктарынын көргөзмөсүн көрүп чыкты. Жергиликтүү өндүрүүчүлөр менен болгон баарлашуусунда ал атамекендик продукция өзүнүн сапаты жана экологиялык тазалыгы менен чет өлкөлүк рыноктарда атаандаштык түзө алат деп баса белгиледи. Альтернативдүү КСДПнын лидери Сагынбек Абдрахманов абактагы саясатчы Садыр Жапаровду колдоо штабына келип, аны бошотууга кол койду. Буга чейин Садыр Жапаровду колдоо штабы түзүлүп, ага бардык каалоочулар келип, саясатчынын бошотулушуна кол кое ала турганы маалым болгон. Учурда өлкө аймагынан жана чет өлкөдөн 200 миңден ашуун кол чогулду. Штаб Ала Тоо аянтындагы Илбирс имаратынын ичиндеги кеңселердин биринде ачылды. Кол коюлган барак жогорку сотко жана президент Сооронбай Жээнбековго жолдонот. Комтөр маселесине байланыштуу өкмөткө каршы чакырыктары менен чыгып жүргөн Садыр Жапаров 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык көлдүн ошол кездеги губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айыптын негизинде 2017 жылдын мартында камакка алынган. 2018 жылы июнь айында экс-депутат 11 жыл 6 айга кесилген. Быйыл апрелде жогорку сот анын жаза мөөнөтүн 1,5 жылга кыскартып 10 жылын калтырган. Бишкек шаарындагы өкмөттүк жолдо жол кырсык болду. Бул тууралуу репортерго күбө билдирди. Анын айтымында Honda Odyssey менен Honda Fit унаасы кагышкан. Учурда окуянын чоо жайы такталып жатат. Ала Мүдүндөгү Кой Таш айылында 7-8 августта болгон кырдаалды иликтөө боюнча мамлекеттик комиссия ишин улантып жатат. Комиссиянын мүчөлөрү Кой Таш айылынын жашоочулары менен жолугушканын 16 октябрда өкмөттүн басма сөз кызматы билдирди. Алар айылдагы турак үйлөргө, өрттөнүп кеткен айылдык милиция бөлүмүнө жана башка объекттерге барышкан.
Ош облусунда ураган атайын операциянын жүрүшүндө спецназдар качып кетүүгө аракет кылган айдоочуну кармашты. Кара Суу районунун Фуркат айылында саат 16:30 чамасында терезелерин баары караңгылатылган Жигули унаасын кууп барып токтотушкан. Унааны башкарып бара жаткан 1991 туулган жарандын айдоочулук күбөлүгү болгон эмес. Ага карата административдик протокол толтурулуп, унаа айып короого токтотулду. Текшерүүнүн жүрүшүндө кармалган айдоочу уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары ийимде каттоодо турганы белгилүү болду. Айдоочулук көбүлүңүз кана? Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын инспекторуна каттуу сөгүш жарыяланды. Мурдараак автоинспектору менен айдоочунун ортосундагы жаңжал чыккан. Экөөнүн талашы бажы төлөмү жок унааны айдап жүрүүгө болобу деген суроодон чыккан. Ички иштер министрлигинин жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалымат кызматынан билдиргендей, видео мындан 1 ай мурда тартылган. Бул факт этика боюнча комиссияда каралып, инспекторго толук эмес кызматтык милдетин аткарганы боюнча эскертүү берилген. Эмнеге растамашка кылбай айдап жүрөсүң деп сайлап атасың? Бул машина керекпи? Мен сага түшүндүрөм. Мен сага түшүндүрөм. Терминалда турбайт, мен сага түшүндүрөм. Турат. Именно терминалда турат. Ал терминалдан келсең, сен таможниксиңби же гаисиңби? Мен сага түшүндүрүп берип атам. Көп настроенияга. Мен сага түшүндүрүп берип атам. Нефти жебей. Мен уксаң, мага түшүндүрбөйлө го, мен конкретно билем. Билсең алдын туптетпе, макулбу? Сен туптетип атасың. Сен туптетип атасың. Биякта сен кыйынсың, мен тетинче границанын баарын өтүп келдим. Я, мен Кыргызстандан чыгыйммын. Эмне болуп кыйынсың сен? Макулбу? Сен эмне болуп кыйынсың, айтсаң? Мында акырындап атам. Сен акырын, пацан. Акырын жүрсөң, өзүң карап. Сен да макулбу? Сен кыз. Үстүбүздөгү жылдын 7-октябрында премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев жол кыймылынын эрежелерин жана унаа каражаттарын пайдаланууга берүү боюнча жобону жөнгө салуучу өкмөттүн токтомуна өзгөртүүлөрдү киргизүүгө кол койду. Алсак башка өзгөрүүлөрдөн тышкары 4 топтогу мүлк объекттерине салык төлөө атайын чаптамасын алуу милдеттенмеси жоюлган. Ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы кызматкерлеринен айдоочудан салык төлөө тууралуу дүмүрчөктү талап кылуу ыйгарым укугу алынып салынды. Бул реформа салык төлөөчүлөрдүн жашоосун кыйла жеңилдештирди. Анткени салык кызматына ашыкча баруу процедурасы жоюлууда. Бул мамлекеттик бюджеттин каражаттарын үнөмдөөгө шарт түзөт. Бул маселе өкмөт тарабынан ишке ашырылып жатат. Жөнгө салууну тутумдуу талдоо борборунун алкагында изилденген. Мында ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгына таандык эмес иш милдеттерди алып салуу жана керексиз процедураларды жоюу сунушталган. Ошондой эксперттердин эсептөөлөрү боюнча салык кызматынан атайын чаптаманы алуу процедурасын алып таштоо менен салык төлөөчүлөрдүн чыгымын үнөмдөө жылына 192 миллион сом жана 953 миң саатка чейин түзөт. Москва көчөсүндөгү оңдоо иштерине байланыштуу Токтогул көчөсүнүн Манас проспектисинен Абдрахманов көчөсүнө чейинки бөлүгүндө убактылуу эки тараптуу кыймыл болот. Бул тууралуу Бишкек шаарынын мэриясынан билдиришти. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын маалыматы боюнча учурда көчөгө тиешелүү жол белгилери орнотулууда. Эки тараптуу жол кыймылына 31 октябрга чейин уруксат берилет. Белгилей кетсек, бүгүндөн тарта Москва көчөсүнүн Манас проспектиси менен Панфилов көчөсүнүн ортосундагы тилкеси оңдоо иштерине жабылды. Ошто 5 айлык наристени мейманкананын кире беришине таштап кетишти. Бул тууралуу шаардык милициядан кабарлады. Ташталган ымыркай тууралуу маалымат 15 октябрда түнкү саат 23:00 чамасында келип түшкөн. Белгилүү болгондой, наристе ушул жылдын майында төрөлгөн. Апасы Өзгөн районунун 33 жаштагы тургуну. Ал эми атасы 25-те. Аял баланы жарандык никеден төрөгөндүгүн билдирди.
Ал эми анын жарандык никедеги жолдошу баладан баш тарткан. Аны коркутуп коюу үчүн аял баласын мейманкананын кире беришине таштап койгон. Өзү 30-40 метр аралыктан байкоо салып турган. Качан гана тез жардам унаасы келгенде ал чуркап барып наристе анык экенин айткан. Аталган окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынды. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда баш кошууга бел байлаган жаш түгөйлөрдүн көпчүлүгү үйлөнүү кортеждерине лимузиндерде эмес, башка унааларды жалдап калышты. Мунун айынан Бишкекте качандыр бир кезде өтө популярдуу болгон унаалардын мүрзөсү пайда болду. Көз карандысыз журналист Владимир Цай лимузиндердин токтоочу жайынын бүгүнкү күндөгү абалын көрсөтүп, учурда бул унаалар селсаяктардын уктоочу жайына айланганын айткан. Качандыр бир кезде булар байларды, чет элдик ырчылар менен жаш түгөйлөрдү ташуучу эле. Эми болсо селсаяктардын баш калкалоочу жайына айланышты. Лимузиндердин мүрзөсү же ар нерсенин өз убагы бар, деп жазган Цай. Казакстандын Айыл чарба министрлиги тирүү мал жандыктарды чет өлкөгө ташууга 6 айга тыюу салды. Бул тууралуу жергиликтүү басылмалар билдирди. Чектөө 1 жашка чейинки ургаачы музоолорго, 1 жаштан өткөн букаларга, уй, кой жана эчкилерге тиешелүү. Өзбекстан негизинен мал жандыктарын Казакстандан сатып алат. Чек арадан мал алып өтүүгө тыюу салуу жөнүндөгү буйруктун долбоору жайында жарыяланган. Буга Өзбекстанда фермердик чарбаларды өнүктүрүү программасынын алкагында элге башка өлкөлөрдөн мал сатып алуу үчүн жеңилдетилген насыя берилип жатканы себеп болгон. Былтыр Казакстандан Өзбекстанга 50 000 ири мүйүздүү мал экспортталган. Быйылкы жылдын биринчи жарым жылдыгында бул көрсөткүч 63 500-гө жеткен. Казакстандын Айыл чарба министрлиги бул абалды кооптуу деп мүнөздөөдө. Ысык көл облусунун аймагында мал жандык катышкан жол кырсыктардын алдын алуу максатында көрнөк жарнактар илинүүдө. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалыматына караганда, Ысык көл облусунда жыл башынан бери мал жандык катышкан жол кырсыктардан 1 адам каза болуп, 14 адам жабыркаган. Жайлоодон мал түшүп жаткандыгына байланыштуу жол кырсыктарын алдын алуу багытында фермерлерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп жатат. Ошондой эле жол жээктерине мал жандыкты кароосуз калтырбоого үндөгөн атайын көрнөк жарнактар жана белгилер илинип жатат деп билдиришти жол сакчылар. Кыргыз Республикасынын футбол федерациясынын президенти Канатбек Маматов Монголияга болгон иш сапарынын алкагында ФИФАнын президенти Джанни Инфантино менен жолукту. Алар мындан аркы кызматташуу боюнча сүйлөшүп, Инфантино кыргыз футболундагы өнүгүүнү баса белгилеген. Ошондой эле жакынкы арада кыргыз өлкөсүнө келүү ниети бар экенин айткан. Кыргызстандык спортчу Арген Бактыбеков бокс боюнча жаштар арасындагы Азия чемпионатында күмүш медаль утту. Учурда чемпионат Бириккен Араб Эмираттарында өтүп жатат. Бактыбеков 80 кг салмактагы спортчулар арасында күч сынаган. Ал Тажикстан, Иран, Бириккен Араб Эмираттарынын спортчуларын жеңип, финалга чыккан. Финал бүгүн 17 октябрда болду. Анда кыргызстандык спортчу атаандашына жеңишти алдырып, күмүш медалдын ээси болду.